Чуук тийбес, чыңкылдак, камыш тийбес, каңкылдак дегендей эти оорубаса деле какый деп кыйкыргандар арбымак түгүл дарбып кетти. Коомчулукта тескери пикирде жаратууну көздөгөндөр ар бир демилгеден итиркейди келтирген бирдемке сыяктууларды чукуп чыгышат. Эки фейканын кебине кумарланып жиберсе өзүн укмуштуудай сезгендер бар. Тим эле жок нерсени тапкансып, табалагансып жыргай түшкөнүчү булардын. Жогорку кеңештин активдүү депутаты Махабат Мавлянова саясатка келгени бир топ алгылыктуу иштерди жасады. Жөн эле жерден микрофонго чыга бербейт. Өткөндө анын көтөрүп чыккан маселеси акылдуу кишиге таасири бар десек болот. Анткени жаңыдан турмуш жолуна түшүп жаткан келиндерге кеңеш берүү, туура жолго салуу зарылдыгы бар экендиги талашсыз. Көзгө алгач урунган жерлерде кымтылап турган үлпөт көйнөгүн кийсе келиндерге болбойбу деген пикирден неге өөн издөө керек? Тескерисинче батыштын агымындагы биздин менталитетке жат нерселердин оолак болгонубуз жаман болобу? Тегил Гулия Алмамбетовага окшоп оң нерсени чаңгандардын этегинен тартып коюуга неге болбосун? Тарбиялык саатты өткөрө турган кызматкерлер ушинтип тетирленип жатса, Бишкек мэриясы мыктыларга тунган экен да. Сурахматов андан кандай кеңештерди алат болду экен? Чамасы аркага тепмейлерди, сөгүнмөйлөрдү көңүлүнө аябай уютуп жатса керек. Дастан Жумабеков эл өкүлү Каныбек Киманалиевди 50 жашка толушу менен куттуктап белектерин тапшырды. Ал эми депутат Карамушкина микрофонго чыгып, менин деле юбилейим болгон. Мен таарынган деле жокмун, бирок негедир мени мынтип атайлап куттуктаган жоксуңар. Же орус депутатка баш камамынеби? Оба, мага Чыңгыз Айтматовдун китебин берип жиберипсиз. Бирок мен кыргызча китеп окубайм. Мен аны жакшы бир мектепке кайрадан белек кылдым деген пикирин айтты. Булак Азия News. Коомчулукта акыркы айларда бороондуу жылыштар чыкпай калды. Кудалардын, бажалардын, өкүл балдардын, аяшаталардын жүзүн боеп таштоого оңой эле болуп калды. Антсе да жүндүү билектердин көмөгү менен майлуу устукан алгысы келгендердин талпаган ташка жаюу операциялары кээде ийгиликтүү жыйынтыкталып жатканы албетте кубанычтуу. Мында маселе жок дечи. Өкмөт башчы Мухаммед Калый Абылгазиевдин дагы бир ирет жели пыштей түштү. Анткени анын көздөй бажасы Иманкадыр Рысалиев акырында кызматынан чегинди. 157 000 сом айлык алып жүргөн уулу да май токочунан айрылды. Эмне үчүн жалаң берекелүү тармактарга өз адамдар жутунаарын чечмелеп отуруунун кажети жок. Себеби кекиртеги кернейдей болуп калган эпчилдер ошондой жерлерде акмалап жүрүп, акыры ээлеп алат экен. Жакшылап кажытса да кыйла кызыктуу жармаштар чыгары калетсиз. Көрсө казнаны кыйгап өткөргөн амалдарды аракетке келтиргендер былгып кетиптир да. Ошол миллиондор бажаларга, куда сөөктөргө, кошоматчыларга, улам бирди сүйлөгөн ушакчыларга кетип жаткан албетте өкүндүрбөй койбойт. Негизи акыл тунук адамдардын пикирлери туура. Өкмөттү шалттыруу кылууга жол салып койгон Абылгазиев тырмыша бербей өзү кызматтан кетүүсү бышып калгандай. Эми ошондой эрдикке бара алабы десең, Булак Назар News. Эмне үчүн Текебаев 2 жылдан бери жатат? Текебаевдин абакта камалып олтурганы күндөн күнгө олуттуу окуяга айланып баратат. Саясатчыны саясатка айландырганы коомчулуктун башын айландырып жатканы ачыкталууда. Акыйкатсыздык деп канчалаган курултайларда, эл чогулган жыйындарда жеке пикирин билдирген саясий ишмерлер какшап жатса да, кулак түрүп койбогон бийлик төбөлдөрү таң калыштуу акыбал жаратууда. Намысы жок бийлик акыйкаттуулуктан коркуп жаткандай. Анткени акыйкаттуулук ар дайым айтылат жана айтыла берет. Текебаевдин чыгуусу менен Атамбаев камалат. Муну баары сезип жатат. Анын аркасы менен Жолдубаева, Сегизбаевдер да сүрүлүп келет. Текебаевдин боштондукка чыгышына ким коркуп жатат? Ушундай суроо коомчулукта жарала баштады. Башталган нерсе жарага айланып кетпесе болду. Ал жара жарылса эмне болору түшүнүктүү. Булак модератор. Алмагүл Эркебай кызы, Жалбырак ТВ.